Кыргызстанда кыргыз тилдүү эл аралык деңгээлде билим алган эл аралык билимди кайсы тармакта десеңиздер, бизнес жана бизнес коуч тренинг боюнча Брайан Трейси, Нурбеков, Саидмурод Давлатов өңдүү белгилүү Роберт Кийосаки өңдүү коучтардан өздөрүнөн сабак алган кыргызстандык биздин мекендешибиз Оксана Рыскулова эжекебиз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу НТС телеканалынын сүйүктүү көрөрмандары, мен сиздер менен ушул Рамазан айында жолугушуп отурганыма абдан кубанычтамын. Биз дагы абдан кубанычтабыз. Жана биздин алгачкы эле сурообуз. Азыр көпчүлүк инсандар, мисалы, бизнести баштасам, жеке ишкер болсом, финансылык стабилдүүлүктүн ээси болсом деп кыялданышат, бирок эмнеден баштаарын көпчүлүктөр билбейт. Анда сизден сурасак, эмнеден баштоо маанилүү? Бул өзү чоң тема. Анан эмнеден баштаган мен өзүмүн тажрыйбамдан улам айта аламын. Мен биринчи өзүмдү жеңүүдөн баштадым. Ушул нерсе эң негизги нерсе экен. Анан ийгиликке жетүү үчүн дайыма энергиялуу, активдүү болушубуз керек экен. Мен ошол бизнес тренерлерден сабак алганымда эрте менен күндө эрте туруп чуркаганды адат кылдым. Жана муздак суу куюнганды, күндө аудио книгалар деп коет, ошол ийгиликтүү адамдардын сөздөрүн укканды жана ошолордун жолун, кандай жолдорду басып өткөн боюнча китептерди окугандан баштадым. Ушул нерсе мага чоң түрткү берди. Өзүмө болгон ишеничти бекемдеди. Демек, ийгиликтүү болуш үчүн ийгиликтүү нерселер менен, ийгиликтүү окуялар менен өзүңдү курчаш керек турбайбы? Ооба, туура айтасыз. Столдун үстүндө биз мындай бири-биринин ортосунда анчейин байланышы жок болгондой буюмдарды көрүп атабыз. Банка, топ, дагы бир аз кичирээк топтор, кум сымал. Бул эмнеге ойдой айтайын деп атасыз? Бул мен максатка жетүү боюнча, максатка биздин жашообуз, мынал бул банка, бул биздин жашообуз. 80 жаш жашайбызбы, 90 жаш жашайбызбы, ошол биздин жашообуз. Ал эми мынал чоң топтор, булар биздин жашообузда негизги максаттарыбыз. Биз ушул негизги максаттарыбызды койгонду унутуп калат экенбиз. Ушуну биринчи орунда салышыбыз керек. Бул бир 2-3 чоң максаттардан турса туура болот экен. Бул максаттарыбыз. Ал эми булар болсо, бул биз бир окуу жайды окуйбуз, же болбосо үй салабыз, машина алабыз, дагы башка ошого окшогон биздин жашообузда толтуруп келген кичирээк максаттарыбыз менен толтурабыз. Бул биздин жашообузду. Андан кийин бул кум болсо биздин күнүмдүк ишке барабыз, тамактанабыз, сүйлөшөбүз, ошол менен кыймыл аракетибизди биздин жашообузду толуктайт экен. Ошентип биздин жашообуз мынтип толуп калат. А эгерде биз бул менен мен эмне айтмакчымын? Эгерде биз мынал чоң топторду салбасак жашообуздун башында, бул жерге кумдун арасына топтор батпай калат экен. Ошон үчүн биринчи ушул чоң максаттарыбызды коюшту негизги орунга коюшубуз керек. А калган нерселер биздин жашообузду коштоп жүрүп отурат. Турмушка чыгабыз, бир иш окуу жайды бүтүрөбүз, андан сырткары балдарыбызды үйлөйбүз, машина алабыз, үй алабыз. Нерселер бизге биздин жашообузду ансыз деле толуктап тура турган нерселер экен. А бул нерсе бул жашоого келгенден кийин бир өзүбүздүн бир милдетибиз, орусча айтканда миссиябыз болуш керек экен. Анан сенин артыңан жакшы сөз калыш керек. Сенин ата-энең, балдарың сени менен сыймыктаныш керек. Чоң максаттар кандай болушу мүмкүн? Мисалы, бул чоң топ. Бул чоң максаттар сиз жашоого келгендеги өзүңүздүн миссияңызды табышыңыз керек экен. Мисалы, ырчы болсоң, Кыргызстандын деңгээлинде чыгып, же болбосо эл аралык деңгээлге чейин барсак болот экен. Бизде коркуу сезим көп дагы, биз ошол нерсенин астында кичинекей максаттарды коюп алабыз дагы. Чоң нерселерге биздин мээбиз, биздин бүт жөндөмүбүз жетиштүү, ошону өзүбүз сезбейбиз да. А ошол нерселердин баары аткарылат экен. Эң сонун. Эгер койсок. Оксана айым, айтсаңыз, сиз жогоруда биз айткандай Роберт Кийосаки, Саидмурод Давлатов, Нурбеков, дагы Брайан Трейси өңдүү дүйнөлүк деңгээлдеги коуч тренерлерден сабак алган экенсиз. Бардыгына барып чыгыңыз, ошол адамдарды өзү эмне, кайсы баалуулуктар бириктирип турат? Эмнеси менен бири-бирине окшош? Фамилиялары бөлөк болушу мүмкүн, жолдор бөлөк болушу мүмкүн, методология, бирок эмне бириктирип турат ошол адамдарды? Ал адамдардын көп тарабын баамдадым, бириктирип турганчы, биринчиден мен башында айткандай, алар өздөрүн жеңе алат.
Биз мисалы эртеңден баштап жүгүрөбүз, же болбосо спорт менен машыгабыз, же максаттарыбызды жазабыз, же бир адам менен барып өзүбүздүн максатыбызга байланыштуу бир адам менен таанышабыз дегенде биз аны дайыма ар дайым кийинки күнгө жылдырып отурат экенбиз да. Ал адамдар убагында жасашат. Ал адамдардын дагы бир жакшы нерсеси өзүнүн максатындагы адамдарды тапканга аракет кылат да, ошол адамдардан сабак алышат. Анан күндө жок эле дегенде 30 мүнөттөн кем эмес өзүнүн өнүктүрүү боюнча ийгиликтүү адамдардын китептерин окушат. Ошол нерсе. Жана бизде азыр көпчүлүк мамлекеттик кызматкерлер көрүп атат, жана баарыбыз деле негизи бириктирип турган бир нерсе бар. Айлык алабыз, бирок эмнегедир бат эле түгөнүп калат, айдын аягына чейин жетпейт. Карызга аласың, анан деги эле акчаны үнөмдөө жолу Акчаны үнөмдөө туурабы же акчаны көп таап кенен жашаган туурабы? Деги сиз бизнес коуч тренерсиз, ошондуктан ушул бизнес куруунун негиздери менен тааныштырып өтсөңүз бизди. Менин бир окуучум бар, ал айтат, мен айына 500 000 сом табамын дейт да. Бирок өткөн айда дейт, мен 515 000 сом кылып чыгым кылдым дейт да. Анда кандай айырмасы бар сен ошончо тапканыңда дейт. Ийгиликтүү адамдар айтат. Сен аз тапсаң дейт, аз акчаңдын бөлүп сактаганды үйрөнсөң, сага көп акчалар келет. Көп акчаларды бөлүп сактаганда оңой болот дейт. Ошондой эле биз мисалы эң биринчи нерсебиз бул чыгымдарды туура бизге бардык эле нерсе керек деп ойлойбуз, бирок ошол керек дегенин ичинен биз дагы талдасак болот экен да. Мисалы, биз базарга барганда бардык эле нерселерди, көзгө көрүнгөн нерселердин баарын сатып алабыз. Биз ал жерде мен ошо орусчасын өткөм, ошондо нада деген керек деп бөлөбүз. Керек, анан бул каалоо. Биз алган алган буюмдарыбыздын баарын керек, анан каалоо деп бөлүшүбүз керек. Мисалы, эгерде сиз кофта алышыңыз керек болсо, бирок кофталарыңыз бар, жаңы нерсе кийгиңиз келет. Ал кайсы нерсеге кирет? Каалоого кирет албетте. Каалоого кирет, туура айтасыз. Ал каалоого кирет. А эгерде үйдө туз жок болсо, же болбосо кум шекер жок болсо, ал кайсы нерсеге кирет? Керек. Кирет. Анан биз дагы ушул нерселерди, бул негизги нерселер, буларды билебиз. Ал эми ушул нерсеге эмне деген суроо беришибиз керек? Эгерде мен ушул нерсени албасам, бир нерсе өзгөрүлүп кетеби менин жашоомдо деп суроо беришибиз керек экен да. Ошон үчүн эң керектүү, эң маанилүү гана нерселерди алып, калган нерселерибизди биз албашыбыз керек. Азыр мисалы дүйнө жүзүндө биздин акчаларыбызды, орто адамдардын акчасын алып калыш үчүн түрдүү методдор, түрдүү акчалар колдонулуп, ошондой методдор иштеп чыгып атат. Мисалы, биз магазинге барсак, Народный деген магазиндер бар Бишкекте. Супермаркетте. Супермаркет. Ал жака нанга барыш үчүн биз канча отделде айланып келебиз. Бир жерде 2 алсаң, бирөө бесплатно, же мынча скидка. 3 алсаң, 4-үчүсү бекер деген. Ошол атайын биздин акчабызды алып калыш үчүн ойлондурулган. Ошон үчүн биз дайыма список менен киребиз. Список, тизме менен киребиз, тизмени кечинде түзөбүз. Жөн эле бир нерсени алгыңыз келе турган болсо, анда бир күн уктап туруп, бир түн уктап туруп, анан эртеси өзүңүзгө суроо бериңиз. Мени сервиттер керекпи, керек эмес? Мага керекпи, керек эмеспи? Аксана айтсаңыз, кайсы бир акча суммасын, 10 000 сом болсун, 100 000 сом болсун, 100%дык ортош эсепке алалы. Ошол 100%дык акчанын канчасын түз коротуу керек, канчасын топтоо керек, жана кайсы максаттарда топтоо керек. Себеби акча коротуу азгырыгы акча негизи чөлтөккө түшкөндөн кийин жөн калтырбайт эмес адамды. Сөзсүз түрдө бир жака түрткүлөп турат да, эркин. Бул сиздин 100% кирешеңиз. Мүмкүн 15 000, мүмкүн 20 000, мүмкүн 30 000, ар кимдики ар түрдүү. Ошонун ичине сиз 10%-ын өзүңүздүн келечегиңизге сакташыңыз керек. Бул сиздин келечегиңиз болот. Сиз азыр ден соолугуңуз чың. Бир күнү биз билбейбиз алдыда кандай күндөр болуп кала турган. Мүмкүн ишибизди алмаштырышыбыз мүмкүн. Ошол убакта баягы тыныгуу болуп калганда сиз ушул акчадан алып кеңири жашашыңыз керек. Ошон үчүн 10%га эч качан тийбейбиз. Буну банктан эсеп ачып туруп, ушуну 10% акчаны ошого салыш керек. Себеби бир жакшы китептерде айтат, эме депчи, сиз дейт ашпозчуга төлөп атасыз, тикмечиге төлөп атасыз, чач кыркканга төлөп атасыз, баарына төлөп келдиңиз, өзүңүзгө төлөбөй атасыз го дейт да. Бул өзүңүзгө төлөнгөн акча. Мисалы, сиздер 10 жумуртка алып келсеңиздер, 9-ун үй бүлөңүздөр менен жедиңиздер, а бир жумуртканы жебей койгонуңуздар анчалык деле айырма тудурбайт да, же тудурабы? Тудурбайт да. Ошон үчүн ошондой бир жумурткадан сактаганга аракет кылышыбыз керек. Анан 2,5% дейт. Бул сиз кары картаңдарга, анан
муктаж адамдарга беришибиз керек экен. Бул биздин Кайрымдуулук, акчабыз эмес кайрымдуулук. экен. Мисалы 10 000 сомдун 2,5% бул 250 сом эле. Эгер биз берген болсок, анан бизден ааламдан келет экен. Анан 10% акча бул сенин ата-энеңдин акчасы дейт. Сени бул дүйнөгө жарыкка алып келген ата-энеңдин акчасы 10% дейт. Эгер кайын журтуң болсо 5%-ын ага бересиң, 5%-ын өзүңдүн ата-энеңе берет экенсиң. Бул биздин акчабыз эмес экен. Буну биз ата-энебиз албайбыз десе дагы бериш керек. Менде бул адатка айланган. Айрыкча кыздардан алгысы келбейт, ата-эне бирок беришибиз керек экен биз. Анан ушул жерден кайра эле ушул акчаларды мынтип бөлдүк биз. Бөлдүк. Анан бул жерде дагы бир 10% бар. Бул биздин орусчасын айтканда развлечение дейт, кыргызчагында Көңүл ачуу. Көңүл ачуу. Көңүл ачууга биз 10% гана жумшай алат экенбиз. Эгер сиз 10 000 сом айына тапкан болсоңуз, сиз 1000 сомду гана жумшай аласыз. Той топурга, туулган күнгө 1000 сомду гана кетире аласыз. Же болбосо бир жерге барып отуруш керек болсочу. Кыргыздар үчүн той топур деген жүрөктөр селт эте түштү го. Канткен 10% коротобуз. Onun катышыбыз болуп атса, ар бирөөсүнө кошумчаларыбыз 5000ден болуп атса, алган зарплатабыз 10 000 болсо, анда кредит алалы деп тамашайм. Уланталы измекте. Ошол 10%ды биз өзүбүздү ушулга карайбыз. Эгерде сиздин досуңуз жолугушушубуз керек деп классташ курбуларыңыздар келип калса, кийинки айда жолугушсак болобу, мен бул айда убактым жок эле деп айтканга туура келет. Себеби биз өзүбүздүн кичинекей чакан бизнесибизди ачышыбыз керек. Анан калган бул жерде калган сумманы кемитип салып туруп, калганын 100% деп кайра эсептейбиз. Арткан сумманы бул жерде кемитип кайра 100% деп эсептейбиз. Аны 45%-ын биз күнүмдүк керектөөлөргө жумшайбыз. Ал эми 55%-ын бул биздин келечектеги ача турган кичинекей бизнесибиздин баштапкы суммасын бул жака салабыз. Эгерде 45% жетпей турган болсо, анда ылдыйдан жогору карай санайбыз да, бул жерде 10 000 акчаны кантип мен ишке болгон жөндөмдүүлүгүмү арттырсам болот деген атайын тренингдер бар. Ошол тренингке катышсаңыздар, ошол жерде сиз 10 000 таап жүрсөңүз, мен 2 айдын, 3 айдын ичинде 20 000 тапканга жардам берем. Аксанайым. Чоң рахмат сизге. Ушул нерсенин бардыгын эсептеп, ишке ашыруу үчүн адам үчүн эрик керек. Эң негизгиси эриктен гана сырткары бул мындай мол акыл кеңсесинде бир өзгөрүүлөр болуш керек дейм да. Ошон үчүн биз эфирибизди жыйынтыктата жатып, адамдын эң негизги жеңиши бул жагындабы деген суроо. Ооба, туура айтасыз. Сөзсүз. Биз окуу үйрөнүшүбүз керек. Ошон үчүн мисалы сизге суроо берейин, бул жака келсеңиз, сиздин башыңыздан жогору жагыңызга көп акча кеткенби же ылдый жагыңызга көп акча кеткенби? Сиз айтыңыз. Канышайдабы? Магабы? Ооба. Башымдан жогору жакка көп акча кетсе керек. Жок. Башыңыздан ылдый жакка, себеби күндө 4 маал тамактанасыз, көп 4 сезон кийим, бут кийим. Башыңыздан жогору жагына бир аз шампунь, анан косметика кетти. Ийгиликтүү адамдар ушул нерсени билип алганда, алар бул нерсени тескери жагын кылышат да. Булар башына көп вложение кылышат. Көп акчаны ушул жака сарпташ керек болот. Билимге. Себеби бизди ийгиликтүү кыла турган ушул башыбыз. Биздин билим. Кандай сонун жооп, керемет жооп. Ооба, эң сонун. Кыргызстанда уникалдуу, эксклюзивдүү кыргыз тилинде бизнес тренингтери, бизнес берген, бизнес коуч Оксана Рыскулова айымга ооба, чындап эле Гүлсайда эжеке Рыскуловабыздын өпөз эжеси го. Чоң рахмат. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз сизге. Рахмат. Чоң рахмат. Жакшы пайдалуу маалымат алдык. Канышай, эмкиде инвестицияны каяка кылышты билдим да. Ооба, инвестицияны сөзсүз түрдө эжекебиз айткандай. Баштан өйдө жакка кылат экенбиз. Биз болсо мастер-класс темасын кийинки саатта улантабыз. Алыстабагыла, аябай кызыктуу болот.